Милиция түшүнүгү байыркы замандардан бери эле жашап келет. Милиция латын тилинен келип чыгып, коомдук тартип сакчысы дегенде түшүндүрөт. Алар мамлекеттин ичиндеги тынчтыкты көзөмөлдөп туруучу зор күчкө ээ. Бирок бир нече кылым мурда бул кызматты ыктыярдуу элдик кошундар аткарышчу. Милиция аскер түзүмдөрүнө кошулбайт жана өздөрүнө тиешелүү бир аймакты гана карашат. Орусияда 18-кылымда Петр Бирдин буйругунан кийин Ланд милиция аталышындагы отряд түзүлгөн. Анын максаты империянын ар кайсы региондордон жана кошуналардын кол салууларынан коргоп туруу болгон. Кийинчерээк ар бир аймакты туруктуу көзөмөлдөгөн тартип сакчылары пайда боло баштаган. Ал эми официалдуу түрдө милиция термини 1917-жылы октябрдык революциядан кийин пайда болгон. Азыркы учурда милиция кызматкерлери мурунку союз курамына кирген бир нече мамлекеттерде кызмат өтөп келүүдө. Алардын катарын Кыргызстан да толуктайт. Ал эми Россияда 2011-жылдан, Украинада болсо 2015-жылдан тарта милиция термини полицияга алмашты. Полиция француз тилинен алынган болуп, шаардын тартиби деген маанини түшүндүрөт. Полиция менен милициянын дээрлик айырмасы жок. Айрым гана өзгөчөлүктөрү болгону болбосо, экөөнүн аткарган кызматы бирдей. Болгону милиция термини СССРдын мамлекеттеринде колдонулган болсо, полиция Европадан келип чыккан. Ал эми Кыргызстанда милиция күнү 1924-жылдан бери ар жылы 1-ноябрда белгиленип келет. Быйыл кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 94 жыл толду. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.